вам принести. Так, прямой эфир. Ура! Кайра келдім прямой эфирге. Ой, 18 күн күттім ғой ма, бүгін 10 болорын. Так, мен жақшы кылып атабы, кириңиздер, урматтуу достор. Таңкы эфир. Таңкы эфир. Так, пригласить. Так, таңкы эфир. Кирип бериңиздер, сураныч, кирип бериңиздер. Так, бияка уже кирип атат, инстаграмга кирип атат. Рахмат, чоң рахмат силерге. Бардыңарга чоң рахмат. Мен аз кечирип коюңуздар, Фейсбукта досторумду приглашение кылып коюн, көптөн бери чыкпай. Так, Данияр Байке, приветствую вас, приветствую. Так, 3 человека на Фейсбуке и на Инстаграме 6 человек. Я вас всех приветствую. Ну, наконец-то я опять в прямом эфире. Я давно не выходил в прямой эфир. Мына бүгін момчөгүн прямой эфирге чыкпай жүрүп, анткени деген шайлоо кодекси бизге деген уруксат бербейт экен. Анан ошо шайлоо кодексинин бүгүн берилген уруксат күнү экен. Түз эфирлерге чыкканга, ошон үчүн бүгүн түз эфирге чыктым. Урматтуу достор, так, мына бияктан кирип атат. О, биздин адвокаттар да кирип атат. Молодцы, рахмат, чоң рахмат. Так, Данияр Байке, наверное, в вечернем эфире мы с вами выйдем в эфир и там вместе, пообсуждаем проблемы и разговоры. А сейчас, наверное, мы немножко побудем... Я свои слова скажу, как бы слова приветствия и так далее. Но мы с вами вечером в эфире вместе. Так, рахмат достор, урматтуу достор, саламатсыздарбы? Мына шайлоо кодексинин көп беренелери бар. Ошол беренелердин негизинде биз деген көрсө түз эфирлерге же агитация кылганга укугубуз жок болчу. Мына бүгүн 10-унда бизге укук кайра берилди. Биз деген агитация кылганга укугубуз бар. Бүгүнкү күнү түз эфирлерге чыкканда мындайча укугубуз бар. Ошондуктан мына азыр түз эфирге чыгып атам. Ошондуктан могу түз эфиримди лайктар менен бөлүшүп коюңуздар. Көп перепосттор менен бөлүшүп койсоңуздар, ошондо кирген адамдар көп болот.